мындан өткөн видеолорумда бат деген негизинен оюм өзгөрдү жана бат биз үчүн керек экен деген сөздөрүмдү элдин баардыгы кулагына түйүп, анан кийин мага суроо кайтарышты. Бириси айтыптыр, ооба бул бат абдан жакшы деп, анан мага жардам берди деп. Экинчиси жазыптыр, ошо бааттарды ичип алып менин туугандарым каза болуп калды деген сөздөр болуптур. Дегенде биз бат деген сөздүн маанисин түшүнүп алайлы. Мен дарыгер. Дарыгер катары менин түшүнүгүм боюнча, деги эле баардык дарыгерлердин түшүнүгүндө бат бул баягы биз айтып атабыз го, биологиялык активдүү депчи. Биздин организм колдонула турган нерселер. Эмнени колдонушат жана муктаждыгы бар. Бул витаминдер, минералдар. Организмде алардын жетишпестиги болуп калат. Эмне үчүн? Себеби дегенде биз жеп аткан тамак ашыбыздан алган ошол витаминдер же болбосо минералдар баары жетиштүү эмес. Себеби дегенде сиздер күнүгө омега 3 алыш үчүн күнүгө икра, анан балык жебейсиз да. Балыгыңыз болсо тиги деңизден же болбосо океандан алып келген балык эмес да. Сиздин балким балыгыңыз кайсы жерде өстүрүлгөн, мындай өздөрү жасалма бир көлдөрдө өстүрүлгөн. Балким Дарыя сыяктуу жактардан сиздер тутуп алыптырсыз. Бирок баары андай эмес да. Ошондуктан биздин организмде жетишпеген витаминдер жана минералдар болуп калат. Анын натыйжасында биздин система, биздин организм толугу менен туура иштеши үчүн жетишпеген витаминдер албетте өздөрүнүн орду бар да, өздөрүнүн жыйынтыгын берет. Ошол эле алсыздык, ошол эле башыңыздар ооруйт, күчүңөр кетет, каныңар азаят дегендей, ошол сыяктуу көйгөйлөр болушу мүмкүн. Ошондуктан биз айтабыз, керектүү витаминдер, эгер жетишпеген витаминдерди биз кантип далилдейбиз дегенде, лаборатория жардамы менен биз далилдейбиз. Кайсынысы жетишпесе, ошону сизге дарыгерлер сунуш кылышат. Ал эми бейтаптын түшүнүгү боюнча бат деген эмне? Ошол эле биологиялык активдүү нерселер деп упаковканын сыртында жазылып турган, аларда деле. Витаминдерде деле жазылып турат, дары эмес, бул биологиялык активдүү деп жазып, кошумча тамак деп деле жазып коюшат. Витаминде деле ошондой бейтаптардын түшүнүгү боюнча алоэ вера, анан тмин майы дегендин аркасын карасаңар, составын, ал жерде деле жазып койгон бат деп. Эми айырмасы эмнеде? Дарыгерлер жалпысынан биз эмнеге ишенебиз? Клиникалык далилдөөсү бар болгон нерселерге ишенебиз. Алар дары болушу мүмкүн, ал витаминдер болушу мүмкүн, ошол витаминдерден кандай жыйынтык алыптыр, ошол минералдардан кандай жыйынтык алыптыр деген толтура окумуштуулар тарабынан ошо статья, доказательный статьялар толтура бар. Күнүгө чыгып атат, жаңылып атат. Ошого таянып биз колдонобуз жана өзүбүздүн бейтаптарыбыздан жыйынтык көрүп атабыз. Ал эми биздин жакшынакай элибиз эмне кылат? Кошуна колун айтат, ой мен тминдин майын ичтим, анан мен күчтөнүп калдым, анан кийин жашарып кеттим, анан мына деп ошол клиникалык жактан далилденбеген бааттардын баарын колдонушат, жыйынтыгында ден соолугуна, организмге жаракат кетирип атышат. Абдан көп Instagram баракчаларынан окуп калам. Дарыгерлердин баардыгы кыркырып жазышат. Ой, каяктагы алоэ вера деп. Бүгүн мисалы үчүн мен окудум онколог хирургтун жазылган ошо видеолорун. Ой, мен эч качан алоэ вераны ичкиле, колдонгула деп айткан эмесмин. Силер жөн эле дарыгерге көрүнүп койгулачы, ошондо анан өлбөйсүңөр да деп, ал бир аз орой формасында айтыптыр да, жаны күйгөн үчүн ошентип орой айтканда мен аны түшүнөм. Сөзүмдүн жыйынтыгында айтып коеюн. Биздин бейтаптарыбыз клиникалык жактан далилденбеген жана эч кандай жыйынтыгы жок нерселерди кошуналарына, туугандарына угуп, натыйжада денесине зыян келтирип, ден соолугуна зыян келтирип, аягында
өлгөн дагы учурлар толгон токой. Ошондуктан эмнени сиздерге кааларым? Адегенде бир жериңиз ооруп атса, сөзсүз түрдө эң биринчи дарыгерге кайрыласыз. Анан кийин дарыгер сиздерге айтат эмне кылыш керек экен. Кайсы дарыгерге мен кайрыламын, мен билбей жатам деген дагы бейтаптар болду. Адегенде үй бүлөлүк дарыгерге барасыз, өзүңүздөрдүн көйгөйлөрүңөрдү айтасыңар, анан натыйжада үй бүлөлүк дарыгер жазып өтөт. Кардиологко көрүнүңүз, же болбосо пульмонологко көрүнүңүз, гастроэнтерологко көрүнүңүз, хирургка көрүнүңүз деп өзүнүн рекомендациясын берет. Ошого жараша анан кийин кадам шилтейсиңер. Өзүңөрдүн ден соолугуңарды сак сактагыла жана медициналык жактан далилденбеген бир баттарды эч качан колдонбогула.